Урматтуу мекендештер, биздин мамлекеттин ортосу менен биздин кошуна деп айтылган тажик мамлекетинин ортосундагы Баткен окуясынан кийинки кырдаалдан кийин элге кайрылууну кеп көрдүк. Бизде кыргызда айтат, алыскы кошунадан жакынкы бир туугандан жакынкы кошуна артык депчи. Бизге Кудай кошунаны берет. Бирок ушу биздин кошуналардын кылганы, биз бир кезде ошол 15 союздун катарында болуп, биз бирибизди бир тууган кылып, бир мамлекетте жашап, бир идеологияда жашаганбыз. Бирок биз эгемендүүлүк алгандан кийин ал бир туугандылык деген сөздүн актуалдыгы кетти да. Бир тууганга мындай мамиле кылбайт. Ошол бизге Союз убагынан калган муну оору деп айтсак болот. Бирибизден баягы Советтер Союзунун убагында бир чегарабыз деле жок. Баягы республикалардын гана мындай кагаз жүзүндө чегаралары болбосо, биз бир мамлекеттик, бирок тилекке каршы Советтер Союзу курагандан кийин ошол проблема бизде калды, болуп келатат. Бул эгемендүүлүк алгандан бери бул маселе чечилбей, жыйынтыгында ушул эки мамлекеттин ортосунда согуш болуп кете баштады да. Согуш болуп, чоң локалдуу согушка айланып кете баштады. Бул жерде бул ички көбүнчө ушу сырткы оюнчулардын оюну да бул жерде. Мисалы үчүн Тажикстан бизден деле ашык жашап, кыйын жашап кеткен жок. Анын элинин 4төн 2си ар кайсы мамлекеттерде жүрөт. Ошол гастарбайтерлердин жардамы менен булар окутулуп келишет да. Азыр мына көптөгөн аналитиктер деле айтып атат, мен аларга кошулам. Муну Тажикстан өзү жаңысы жаза албайт болчу. Булар ошол тактап айтканда ошол орус бийлигинин жардамы менен ошолор шыкактандыргандан кийин ушул баскынчылык согуш болуп атат. Буга ачык эле айтыш керек, себеби дегенде ошол кезде Душанбеде ОДБКнын жыйыны өтүп аткан, ага чейин Россиянын Миноборона башчысы Шойгу келип айтып атат, буларды шыкактандырып, биз силерге жардам беребиз дегендей. Булардын кылганы Кудайга да жакпайт да. Ошол мусулман элинин ичинде ыйык ороз айында болуп жатат. Булар биздин келген жаңы бийлик сунуштап атат. Чегара маселесин чечели десе, булар моюн толгоп, эч качан чегара маселесин чечкенге барбайбыз деп атат. Керек болсо ошо Баткен областынын жарымы биздики деп атат. Мен кичине бир тарыхка кайрылып кетким келет да. Ошол эле азыр булардын составындагы Мургап, Жергатал, бул биздин жерлер болчу. Ооба, бул Советтер Союзунун убагында күчкө салып эле буларга Тажикстанга берип койгон. Бул ачык айтканда жазалма мамлекет болгон. Булардын мамлекеттүүлүгү Тажикстан деген мамлекет болгон да эмес. Булардын жыты да жок болчу. Мен айткым келет, учуру келгенде бул жерлерди биз кайтарып алабыз. Мен бир нерсени айткым келет, урматтуу мекендештер. Ошол эки ОДБКнын эки мүчөсү бир мүчөсүнө кол салып атат. Ошондо ошо ОДБКнын түскөн орус бийлигинин мунчукпай отурганын мени шок кылат да. Демек, булардын артында муну менен орус бийлиги буларды колдоп, булардын артында турарын
далилдеп койду. Мен тактап ачык эле айткым келет. Эч качан тажиктер өз алдынча бизге кол сала албайт болчу. Алардын кол салганын да көрдүк. Аны биздин Көкжал 10 эле азаматыбыз алардын армиясын токтотуп койду. Ошол учурда биздин боордош тамырлаш Түркия элинин президенти Режеп Тайып Эрдоган кийлигишкенден кийин гана мен оюмча Россия эсинде келди окшойт. Армениядай болуп шылдың болуп калбайын деп. Мен дайыр жолу айткым келет. Биз бир эле мамлекеттин көзүн карап, ошол мамлекетке мигранттарды экспорттогонду токтотушубуз керек. Биз качанга чейин мигранттардын эсебинен окот кылабыз? Эгерде биз түрк мамлекеттер биримдигин түзсөк, биз сөзсүз түрдө өнүгүү процессине кетебиз. Бул боюнча азыр экономика жагын менин тарапташым, менин коллегам карайт, ошо менен да тааныштырсаңыздар болот да. Бириксек, бир экономический жагынан, экономикалык жагынан кандай болмок деген ойду айткыбыз келди да. Дүйнөдө аймагы боюнча 5-тикке кирмекпиз да, эң чоң 5 территорияга кирмекпиз. Эли 150 миллионго жетмек. Общий ВВП 1 триллион долларга жетмек. Армиясы боюнча бул дүйнөдө 7-нчи орунга келмек да. Анан кийин биз толук иш апарсак, азыр мына көрүп атабыз Турцияныкын. Эгер совместно чогуу иш апарсак, бул энергетика жагынан абдан чоң иштерди апармакпыз. Продовольственная безопасность боюнча да чоң иштерди апармакпыз. Бул логистика боюнча да чоң иштерди апармакпыз. Негизи эле акыркы 18 жылда Турцияда болуп аткан өзгөрүлүш бул абдан мамлекеттерди өнүктүрүүгө жана сабын кошконун көрсөтүп турат да. Андан сырткары илим билим тарабынан абдан чоң азыр деле иштер болуп атат, бирок деген биз деген полноценно иш апарсак, бул абдан чоң жыйынтык бермек да. Бизге азыр чечкиндүүлүк керек болуп атат. Мындай ошол себептен мынакей азыр айтып кеткен проблемалар келип чыгып атат. Биринчиден граница проблемалары, экинчиден миграция проблемалары, ошонун баары эле такалып келип эле экономикага такалат да. Анан кийин биз билебиз, экономика ошо убагына чейин экономика, баягы кризиске өтүп кеткенден бул социальный вопрос болуп калат да. Ошондой эле энергетика, бул энергетика тарабы убакыт өткөндөн кийин социальный вопрос болуп калат да. Ошон үчүн биз именно ушул тарапты Турция тарап менен иштесек абдан жакшы болмок. Урматтуу кыргыз элим, түрк тилдүү мамлекеттердин элдери, биз деген биригишибиз керекпиз. Биз деген куралдуу күчтөрдү да бириктиришибиз керек. Анткени биз деген азыр ачыгын эле айтыш керек. Биз деген кичинекей мамлекетпиз. Бизге кысымдар көп болот. Бизде куралдуу кысымдар, экономический, психологический дагы кысым аябай болуп турат. Бизди өнүгүп өсүп кетиш үчүн эч ким кызыктар. Бул Кыргызстанда эле эмес, бул башка жактарда да бар да, башка түрк тилдүү мамлекеттерге да кысым кылып турат. Ошондуктан биз гана бириккенде, куралдуу күчтөр бириктиргенде гана биз чоң күч болобуз. 5 манжаны бириктиргенде бир муштум болот. Ошентип биз анан тышкы биздин душмандарга туруштук бере алабыз да. Ошондуктан биригүү менен гана биз иш кылбасак, биздин келечегибиз азыр көрүнбөй турат да.